денсаулық еңбегіңіздерге ынтымақ алтындай уақытыңызға бөліп келгеніңіздерге чоң рахмат. Мына бір айдың алысында кейінгі буын, кейінгі жігіттер абдан жақсы игіліктерді жарап жатат. Анда-санда келіп ақсақал болып шығып қалабыз. Бисмилла деп кече сентябрь болды. Оқу жылын баштап алдық контейнер менен. Контейнер менен баштайбыз дагы аңгарда күтөбүз. Кече бир эжекенин баласын мектепке алып койгон экен, тетигинде контейнер түштүптү. Негизи мен Аскар Салбек Байкеге аябай таандым да. Бүтүндөй Кыргызстанга жете турган мектепти Дордойго коюп алыптыр да. Азыр чуңдашып отурбай баардык жерде мектеп болуп калган. Сиздер мен Нарынды катары айтайын деп атам. Нарынды кече мынакей контейнерде мектеп ачылды деп элдин баары чуңдашып эле. Между прочим, бул аябай жакшы. Себеби дегенде контейнерде окуп атканда баардык коопсуздук жагы ыңгайлашкан. Жер титиресе да эч нерсе болбойт. Суу каптап кетсе да кошо кете бересиз ичинде. Мугалим терезеден көрсөтүп алып окута берет. Мына бала суу каптады. Жаратылыш менен айкалышып окуйбуз. Нарындыктар. Сонда мисалы контейнер жана мисалы 5 этаж мектепте окуп атам деп мактанып атасыздар. 5 этаж мектепте окуп аткан окуучуларга мугалим доскага чыгып картадан көрсөтөт. Мына балдар Кыргызстандын ичиндеги сөңкөл муну жерде картадан көрсөтүп отурат да, биз Нарынды таратпайбыз. Ошол Салбек агайыбыз эле ошо контейнер 4 контейнерди сөңкөлгө алып барып коюп берет. Biz sırası işe çıksak söndürür. Bunday жаратылыш менен айкалышып окуйбуз. Bilimde oңой болот. Мындай дүйнөлүк методикада жок мындай нерсе. Ушуну кошулуу кай жер керек болгон болсо ошол жерге жеткирип берет. Бизде нарыкта байлар көп. Андан кийин АЮ корпорациясы Аксайга алып барып берет. Жакында шайлоо башталат, депутаттар Сары Челек десек Сары Челекке, калган жерге алып барып окуй берет. Муну көчмө мектеп деп коет. Эмнеге контейнерге окуп атасыңар деп эле элдин баары ушун нааразы болот. Биздин мурдагы мектеп өзү согуш убагынан бери келаткан мектеп, өзү Кеңеш айылындагы. Биз ошол нарындыктар мындай тарых аябай көңүл бурабыз да. Ошон үчүн ошол мектеп кандай болсо, ошол бойдон эч жерине тийбестен кийинки урпактарга музей катары өткөрүп берели деп атабыз. Мына ушул жерде биз окуганбыз. Кийин элестете албай калат, эгерге жаңы мектеп түшүп калса туурабы? Сразу көрсөтөбүз. Мына муну жөлөнүп турган жыгачты 1716-жылы жөлөгөнбүз деп. Музей сыяктуу. Сонунда себеби дегенде ошону тарых кылып, музей кылып алып калбасак, башыбыздан өтүп калды. Себеби музейди кийин бусуп алып, кайра музей салсак, чоң атаңдын ат тиши долларга көтөрүлүп кетет экен да. Ошон үчүн ошол бойдон калсын деп атабыз да. Тийбей, баасы ошол бойдон калсын. Өз негизи бул контейнер дүйнөдө мындай бир Кыргызстан бир топ жаңылыктарды киргизип атат. Сырттан келген эмелер, мисалы туристтер келсе дагы таң калып кетип атышат да. Өзгөчө нарындыктар бир жаңы нерсени баштап атабыз. Бул контейнерден биздин мектебибиз болгондон кийин кечирип коесуздар, мен бир 20 жыл мурда Тынар экөөбүз дагы сахнага чыгып ойнободук беле. Мен бир туалет маселеси жөнүндө бүгүн айтайын деп атам. Дайте, пожалуйста, фото. Биз эми борончу сахнага чыгып алып туалет жөнүндө айтып атат. Эми башка проблема түгөнүп калдыбы деп айтабыз го. Бирок мен окуп көрсөм, интернетте ачып карап көрсөм, дүйнө элдеринин туалети деген китеп бар экен. Японияда жыл сайын ушул туалеттердин конкурсу жүрүп турат экен. Кайсы жерде туалет кандай жасалган, экологиясы кандай таза. Япониянын туалетине барсаң, ичинде душу да бар экен, кийимиңди жууп, которуп, ошо жашап алсаң болот экен, квартира экен алар. Ичи таза, жыттанып турат экен да. Ушундай сонун болду. Алар ушундай бир улам-улам бири-биринен өөрчүгөнгө, келген туристтерге жакты жагдайлар түзүп берелди аракет кылат экен. Бизге келген туристтердин баарын не кылат экен? Кетип атканда эли жакшы экен, жаратылышы сонун экен. Бирок бирле жакпаганы бизге ушул
туалет маселеси анан шарты начар экендер жазып кетет экен да. Ошон үчүн мен дагы патриот катары ойлондум. Эмне үчүн биздин туалет деле ошол дүйнөлүк эмеге китепке кирбейт. Ошон үчүн мен ойлоп калдым, Нарындын эко био туалет деген жаңы туалет ойлоп чыгып атам. Авторский правда албай эле коеюн. Себеби дегенде мурда ошол илгери 20 жыл мурда ошол туалет жөнүндө да айтып чыгып, анан кийин аны Тыңар экөөбүз ойноп чыкпадык беле. Эми мына карап көрүңүздөр. Мына биздин туалет ушундай. Биз ушу туалетти көргөндө мен ойлоп калдым да, биздин жана бала кезинде ойношуп эмеспи? Мындай ойношуп атам да. Секирип, мындай секирип, мындай секирип ойноп, эмне деп коюшту ошо. Мак биле ошол ата-энелерибиз бизге көп ойноткон, себеби келечекти билген экен аталарыбыз. Ошонун пайдасын көрүп атабыз. Себеби ушундай туалетке барып жүрөсүздөр эми, кечирип коесуздар, ичине киргенде ошол тайгананмас үчүн ошол методик аябай пайдасын берет. Себеби ичине киргенде кирип, бияка секирип кетип туруп, анан жанагы жерде ушундай секиресиң дагы. Кайра артты карашың керек, ошол үчүн. Опа дегенде. Тайгаланбайсың да. Бұл амортизация көп калган. Көп жылдан бери тренировка бар. Туристтер келсе тайгаланып кетиши мүмкүн. Ушундайынан. Анан мен бир үчүн нерсени көп байкайм. Сиздер деле көрүп жүрсөңөр өзү ошол жерге барып турганда сөзсүз бир эки кирпич болот, ошонун бирөөсү калат, бирөөсү нар жакка коюлуп калат да. Себеби нар жактан мина жарылып кетпесин, ошол жерге коюп койсо керек да. Ошон үчүн кечирип коесуздар, ошо отурганда мат секилде кетип аткандай отурасың да. Эми бир жакка кыйшайып каласың да, аргасы бир жакка жөнөш керек болот капталына. Бирок капталына жөнөн албайсың, себеби биздин жигиттер капталдын этине суулап турушат. Ошон үчүн кармаганга болбойт. Ошол себептен ушунда отурасың дагы, кармагы чын кармап отурушуң керек. Кармагы чын кармаганын ас келгенси еще шикалап отурушуң керек. Себеби биздикилер любопытный да. Келатканына кыйтылбасаң сөзсүз ачып көрөт да. Эгерде мага окшогон бирөө отурган болсо, Рахман акеге окшогон бирөө келсе, эшикти ачып туруп, сени эшикке алып чыгып, кайры ордуна алып келип койсун. Ошон үчүн ушундайынан кармап, мергенчиге окшоп ушундайынан деп отурушуң керек да. Эми кечирип коесуздар, биз ушинтип отуруп аткандан кийин айымдар деле ошентип отурат да, туурабы? Бирок айымдарга кыйыныраак болуп калып атат да. Эки кол менен кармаганда сумкасын оозуна тиштеп алыш керек болуп атат. Башка жактарда кечирип коесуздар, башка жактын туалетине барсаң, дүйнөлүк туалеттерди компьютерге киргизип, приложение кылып, ошол аркылуу Японияга барасың, Кытайга барасың, телефондо карап, ушул жерде туалет бар экен деп таап алат келсин. Бизде башкача. Бизде телефондо жок. Бизде жит аркылуу таап аласың. Мисалы, Ошто кара суунун туалетин Оштон эле тапсаң болот да. Ош жактан эле. Биздин туалетке киргенден кечирип коесуздар, 5 мүнөт отурганга 5 мүнөттөн ашык отурууга болбойт деп жазып коюш керек. Себеби 5 мүнөттөн ашыкчараак отуруп калсаң, жакшы билесиздер, кийимиңе сиңип калат го. Аны үчүн үйгө кирбей 15 мүнөт эшикти ачып туруш керек. 15 мүнөттө экономдойм десең, 5 мүнөт катуу жүгүрүшүң керек. Шамалдап, яха. Ошон үчүн ойлоп калдым. Мынакей Таласта былтыр ушундай чоң бир мероприятие болгондо Таласта 1.495.000 сомго туалет салыптыр, дагы 2 жылдан бери пайдаланылбай турат экен, себеби канализацияга кошпоптур. Эртең көчмөндөр оюнунда пайдаланылат окшойт. Ошондой бизде көп мындай сырттан келген туристтер болуп атат. Ошолор кыйналып калып атышат, каяка барышты билбейт. Биздин жанагындай туалетке көмгөн эмес, бала кезинде секирип ойноп көргөн эмес. Ошон үчүн Нарындын эко био туалетин ойлоп таап атам мен. Ал эмнеден турат? Ал жанагы кадимки эле мына көчөлөргө артисттер реклама алганда баннер илип атат го.
ошондой баннерден турат, 2 метр. Баннерден турат дегеним себеби сыртына сүрөт тартылат. Анткени ал жайлоодо болуп калса сыртына чөптүн сүрөтүн тартып койсо болот. Бир капчыгайда болуп калса таштын сүрөтүн тартып коесуң. 3D вариантында да. 4 жагына 4 алюминиевый таякчасы бар. Себеби отурганда башың эле чыгат, калганы таш менен таш, чөп менен чөп. Башың эле көрүнөт да. Ичинде чөнтөкчөлөрү болот. Чөнтөкчөлөрдүн ичинде ар түрлүү таштар бар. Тоголок таш, сүйрү таш, жалпак таш. Тушунда инструкциясы жазылып турат. Кайсы таш менен кандай пайдаланыш керек экенин жазып коюшубуз керек. Туристтер түшүнбөйт да. Кокус урчук таш менен пайдаланып алып, геморройуна зыян келип турган болсо, эртең бизге жалып жазып кетиши мүмкүн. Отурганды оң жагын карап көрсөңүздөр, оң жагында дагы чөптөрдүн сүрөтү менен инструкция дагы жазылып турат. Ал жерде өзгөчө чалкандын сүрөтү чоңураак тартылып турат. Себеби дегенде туристтер билбей келип кокус, чалканды пайдаланып ала турган болсо, анда уялбай эле кыйкырып жүгүрүп алса дагы болот. Анткени себеби биз ошол биотуалетти ушундай кылып шартты түзүп койгонбуз. Отурганда башың чыйпала турган болсо, 2 ийниңде илгичи бар. Эгер жанагында экстренный случай болсо, туруп алып жүгүрүп кетсе, туалет кошо кете берет. Жанагындай случайда отурганда бирөө жакындап келе берсе, алыстап алсаң дагы болот. Мына ушундай Нарынский биоэко-туалет дегенди пайдалана турган болсок, биягында да өзүнчө кичинекей күрөкчөсү болот. Ошо күрөкчө менен кайра тазалап жаап коюп кете берсеңиздер болот. Мына ошондой боло турган болсо, келген туристтерге ошолорду көрсөтүп, ар бир туристке келгенде кошо мына ошону сатып алса, ал колуна сумка сыяктуу көтөрүп алып жүрө берет дагы. Кайсы жерге ылайыктаса ошол жерге барып коюп алып, андан кийин дальше кете берсе болот. Майрамыңыздар менен.